Баланын тилдин кеч чыгышы бир нече себептери бар. Биринчи себеп бул короткая уздечка деп коебуз. Азыркы учурда короткая уздечканы чоң адамдар деле лазердик операция менен кестиришет. Себеби эч кандай хирургический порез болбойт, кан болбойт, жөн эле заживать этет да. Себеби эгерде уздечка короткий болсо, тыбыштар жакшы чыкпайт да. Ошондуктан биринчи себеп бул короткая уздечка, аны 5 жашка чейин биз күтөбүз. Эгерде балада 5 жашка чейин уздечка ошойдон эле ошо деңгээлде калса, анда ата-энелерди хирургдарга жөнөтөбүз. Бирок ого чейин сөзсүз түрүндө 2 анализ тапшырыш керек. Бул биринчи анализ общий анализ крови, жалпы кандын немеси, составы, анан кийин экинчи анализ свертываемостька. То есть операция болгондон кийин кан өзү мындай уюлуп калыш керек да. Ошондуктан сөзсүз 2 тур анализди өтүп, анан кийин ушундай операцияга жөнөтөбүз. Бирок азыркы учурда чоң адамдар деле лазерное рассечение уздечки деп коет. Ошол операцияны колдонушат. Ошодон кийин тилдери мындай так чыгып, аябай мындай дикциясы жакшы болуп калат. Экинчи себеби бул туура эмес дем алуу. Ошондуктан логопед дыхательный гимнастика, дем алуу гимнастикасы менен сабактарда иштейт. Себеби тыбыштар жакшы чыгыш үчүн бала туура дем алыш керек. Кээ бир балдар шашылып эле тыбыштарды жутуп коюшат. Ошондуктан дем алуу гимнастика дагы чоң немени маанини ойнойт. Үчүнчү себеп бул неврологиялык проблема. Мисалы, көбүнчө диагноздар бар: дизартрия, задержка психического речевого развития. Эгерде биз ошол диагноздарды койгондон кийин невропатологдор менен чогуу иштегенде гана натыйжа болот да. Себеби эгерде внутричерепное давление болсо дагы балада кан жакшы айланбай, сүйлөй турган нерв жакшы иштебейт, баланын тили чыкпай калат да. Ошондуктан медикаментоздук дарылоо дагы сөзсүз керек. Логопед параллельно невропатолог менен тыкыз иштеш керек. И төртүнчү себеп бул бала укпай калышы мүмкүн. То есть фонематикалык угушу начар болуп калышы мүмкүн. Кээ бир балдардын иногда снижение слуха 20% же 30% же бир кулагы жакшы укпай калышы мүмкүн. Ошондуктан да бала жакшы сүйлөбөй калат.